Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы балдарым. Балдар, бүгүнкү сабакка болгон маанайыңар кандай? Жакшыбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Балдар, сыртта бизде азыр кайсы мезгил болуп жатат? Азаматсыңар, күз мезгили болуп жатат, Эми силер менен мурдагы сабакта биз төл жана бөтөн сөздү өткөнбүз, Бүгүн биз бөтөн сөздүн жазылышын өтөбүз. Сабактарыбыздын максаттары болсун, биринчи бөтөн сөздүн жазылышы жөнүндө маалымат аласыңар жана билесиңер. Экинчи, ойлооңор, аң сезимиңер, көңүл бурууңар өнүгөт. Үчүнчү, эне тилин сүйүүгө, тамгаларды элементи менен жазууга үйрөнөсүңөр. Балдар, бөтөн сөз кандай жазылышы мүмкүн? Ойлоп көрдүңөр беле? Анда биз аныктамага көңүл бура кетели, эсиңерде сактап калгыла. Бөтөн сөз жай сүйлөм болсо, андан кийин үтүр жана сызыкча коюлат. Эгер суроолуу сүйлөм болсо, суроо белгиси жана сызыкча коюлат. Ал эми илептүү сүйлөм болсо, илеп белгиси жана сызыкча коюлуп жазылат. Бөтөн сөз тырмакчага алынат. Мисалы, карагыла балдар. Тайды талаага эгип койдум, деди атасы. Бул жөнөкөй сүйлөм болду, балдар, карагыла. Өтүрдөн кийин сызыкча коюлду. Талаага тай өнмөк беле, деп таң калды Абыл. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде суроо белгиси менен турат. Суроолуу сүйлөм болду, Рахмат атаке, деди Абыл сүйүнүп. Бул жерде күчтүү сезим менен айтылып, илеп белгиси коюлду. Эми астындагы биринчи көнүгүүнү карагыла. Төмөнкү схемалар боюнча төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө дептир. Жогоруда биз мисалда келтиргендей, мисалдарды таап, өтүрдөн кийин сызыкча же болбосо суроо белгиден кийинки сызыкчаларга карап, өзүңөр түзгөнгө аракет жасагыла. Кийинки аныктамага көз чаптырайлы, мисалдары менен экен. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоону кантип жүргүзөбүз? Биринчи, сүйлөмдү жазабыз. Мисалы, күн ааламга нурун чачты. Баарыңар дептериңерге жазгыла. Экинчи, сүйлөмдүн баяндоочун таап алабыз. Нурун чачты. Эмне болду? Чачты. Бул баяндоочу болот экен. Алдын эки түз сызык менен сызабыз. Үчүнчү, сүйлөмдүн ээсин табабыз. Күн ааламга нурун чачты. Эмне? Күн. Бул сүйлөмдүн ээси болот экен. Астын бир түз сызык менен сызабыз. Төртүнчү, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн ажыратабыз. Күн ааламга нурун чачты. Чачты. Эмнесин? Нурун. Бул айкындооч. Чачты. Кайда? Ааламга. Бул да айкындооч. Астыларын толкун сызык менен сызабыз. Эми биз сүйлөмүбүздү жыйынтыктасак, күн ааламга нурун чачты. Күн. Эмне? Ааламга. Кайда? Нурун. Эмнесин? Чачты. Эмне кылды? Биз сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоо жүргүздүк. Азаматсыңар балдар. Эми балдар, бир аз талдап чалыктык окшойт, Анда ордубуздан турабыз. Тыныгуу көнүгүүсү жасайбыз. Бир дегенде колду көтөр, башты бур, эки десе колду түшүр, түз кара. Үч дегенде кенен ташта колуңду, төрт дегенде оңго солго бурулду. Беш десе отургунуң ордуна, сабак башта көңүл койбо оюнга. Өзүңөр кайталап көргүлө. 1, 2, 3, 4, 5 деп.
Азаматсыңар балдар, олтурабыз. Эми кийинки көнүгүүгө өтсөк. Татаал сүйлөмдү да сүйлөм мүчөлөрү боюнча дал эле ушундай талдайбыз. Биз жогоруда талдадык го, ошентип талдасак болот экен. Мисалы, адам баласы жерде жашаса, балык сууда жашайт деген мисалды карап көрөлү сүйлөмдү. Жөнөкөй сүйлөмдөргө бөлүп, алардын баяндоочторун таап алабыз. Адам баласы жерде жашаса, эмне кылса? Жашаса, баяндооч. Ким жашаса? Адам баласы. Бул адам баласы сөздүн ээси болот экен. Кайда жашаса? Жерде айкындооч. Балык сууда жашайт. Эмне кылат? Жашайт. Бул баяндооч экен. Жашайт. Эмне? Балык ээси. Кайда жашайт? Сууда айкындооч. Адам баласы ким? Жерде кайда жашаса? Эмне кылса? Балык эмне? Сууда кайда? Эмне кылат? Жашайт. Ушинтип талдап алсак болот экен. Жөнөкөй сөздөрдү талдоону жана татаал сөздөрдү талдоону түшүндүк окшойт, балдар. Анда силерге экинчи көнүгүү үй тапшырма болсун. Ат адамдын канаты деген темада китепче жасагыла. Китепчени билесиңерби балдар? Кичинекей китепче деле боло берет. Чоң ал өзүңөрдүн оюңарга жараша болот. Ат жөнүндө макалдардан, ырлардан жазып, сүрөт тартып, ошол китепчеңерди кооздоп койгула. Эске сала кетчү нерсе, анын астында 3 суроо турат экен. Төл сөз деген эмне? Бөтөн сөзчү? Бөтөн сөз кандай жазылат? Биз булар боюнча өтүп өттүк. Кайталап, аны да эсиңерге сактап алгыла. Саламатта калгыла балдар.